Мисалы мына аяқта местан тұрады. Местанға қойсаң болады да, мына қарасаң жолға қойып отырсың. Райондогу өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн өрт өчүрүү кызматына телсиз жогу чакыруу келгенде кандай ыкчамдык менен иш алып барса, бүгүн Борбордук базарга эскертүүсүз жөнөдү. Алгач кызыл тилкелер жана негизги өтмөктөрдүн чиймеси түшүндүрүлдү. Өрт өчүрүү мобилдик тобу коргонуучу костюмдарын даярдап, унадагы шаймандар менен өрт кырсыгы көп катталган Борбордук базарды көздөй бет алды. Мына күндө түшүндүрүү иштери жүргүзүлөт. Жердечи, мына кызыл зона уруксаты жок, бу жерге чыкпагыла деп. Аймактын эли көп каттаган Борбордук базар жол тыгынына толгон. Өрт өчүрүүчү унаны көргөн соодагерлер жолго чыгарган товарларын жыйнады. Кире бериштеги чаржайы телинген темир тосмо, кийим илгичтер тоскоолдук жаратты. Базардын Борбордук тилкесиндеги башаламан жайгашкан соода орундарынан улам 1000 тонна суусу бар ууна 1 саат дегенде араң гана базардын эки тараптуу көчөсүнө чыкты. Көчөдөгү жөө жүргүнчүлөр өтүүчү өтмөктөр эле эмес, унаа жолдору дагы жайма базарга айланган. Коопсуздук товардын санитардык абалына көңүл бурган жан жок. Башаламан, убактылуу орундуктар кардарлар эле эмес, соодагерлердин дагы көкөйүнө жеткен. Ноокаттын базары талапка жооп бербейт. Ана машиналарды алдырып жооп бербейт. Биздин ноокаттын базары талапка жооп бербейт. Мисалы үчүн мына жерге мына курулдубу? Мына жерге столду коюп соода кылып атышат. Кече жол тайгактачы кандай нары бери өткөнүбүздү дагы өзү бир Кудайдан тилеп гана басып атып бөлүмүнө эмчес. Күндө келе ушу базарда ушу кутубуз калган. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, көрсөтмө кагазын чыгарып бересиз. Бирок бүгүнкү күндө же базарком тараптан, же болбосо ушул жерде отурган адам тараптан баягы кайдыгерлик. Базарда мен 15 жылдан бери базарда отурамын. Мен ушуну кайерге кайрылышымды билбей жүрдүм ушу базар боюнчачы. Кара куруттар сатылып атат, сары майлар сатылып атат. Алар прилавкаларда жакшына болуп сатылыш керек. Ылай чачыраган куруттарды, сары майды сатып отурушат. Буларчы мына алдыңарда эле турат. Жол тыгынынан улам өрт өчүрүүчү унаа карама каршы тилкеден жүрүүгө аргасыз болду. 2000ден ашуун соода түйүнү жайгашкан базар калкы көп районго тардык кылат. Жергиликтүү администрация Борбордук базарды Зулпуев айыл өкмөтүнө жылдыруу үчүн 10,5 гектар жерди трансформациялаган. Заман талабына шайкеш базардын долбоору даярдалып, каржы булактары изделип жатканы айтылды. Көчөдөгүлөрдөн алышат, бизден албайт. Алар арзан сатышат. А биз арендага төлөйбүзбү, налогко төлөйбүзбү, пенсионный төлөйбүз, кайсы бирине этебиз. Эч кандай шарт жок бизде. Ошол болгону. Болуп калса төлөбөйт мисалы. Эч ким төлөп бербейт бул жерде. Мисалы светтерибизди нормальный кылып коюп берсе болот. Правильно? Светибиз да нормальный эмес, шартыбыз начар. Чындыгын айтыш керек, Ноокат районундагы базар тар. Райондо калктын саны 396 миңден ашуун 400 миңге жакындап калды. Ушул базар Ноокат районуна аздык кылат да, камсыздай албайт. Ошондуктан биз азыр Ноокат базарын жылдыруунун үстүндө иштер алып барылып жатат. Өрт өчүрүүчүлөр базардагы белгиленген 6 тилкени айланууга аракеттенди. Менчиктелген бөлүктөрүндө электр чуалгыларынын көптүгүнөн өтүүгө мүмкүнчүлүк жок. 2 кадар соода күркөлөрдөгү чаржай темир тосмо жана кийим илгичтер кыркылды. Базардагы өрт коопсуздугун алдын алууга багытталган аракет жума сайын 2 жолуудан өткөрүлөт. Ушу автоунаа өтүүчү жолдорго дагы майда кичи соода сатып кылган жарандар өтө көп да. Өрт чыккан мезгилде баягы ыкчам жетүү бул чоң бир маселеге айланат да. Ошондой нерселерди алдын алуу максатында майда соода сатып кылган жарандарга ушу кызыл ушу жол белгиси деп көрсөтүлгөн ушу жерлердеги жарандарга туура түшүндүрүү максатында бул жол буну бошоткула деген ичиндеги ушу майда анан чоң соода сатып кылган жарандарды мыйзамдуу базардын ичинде атайын месталарга чыгып жолду бошотуу максатында бөөдө кырсыктан сактасын, бирок кырсык болгон маалда ушу райондук ушу куткаруучулар бөлүгү ушу өз убагында ыкчам жетүү максатында ушундай иш-чараларды жүргүзүп атат. Өзгөчө кырдаалдар кызматкерлери тамактануучу жайларга, тестаттым ашканаларга түшүндүрүү ишин жүргүздү. Жакын арада базардагы чоң тамактануучу жайдан өрт чыгып, өрт жайлы электе чектөөгө алынган. Тамак даярдап жаткан жерлердин дээрлик көпчүлүгү өрт коопсуздугун сактабай, кооптуу жагдайда иш алып барганы маалымдалды. Тестатты манан кичи ушундай ашканаларда биракенсиң, мынандай жаш, кээде ушундай жаш поварлар бар дейм, окуп жаңы неме кылгандай. Баары все таки. Кагазда окуган менен теория, практикада бөлөк да.
майды, ақ майды көбірек құйып тақтап атқанда, көбірек деген бір 5 литр же 10 литр майды бір құйылатады. Отты жаққанда уже май көбірек тақ болғанда мынадан шашыраған, өшірөзі бұлар өз алынша су пұлы төккен, мынаққа тебірген. Мынау жауық болған. Жыл жаңырғандан бері Дуанда 42 өрт қырсығы қатталып 4 миллион 572 мың сом шығымдалған. Районда 8 өрт қырсығы жалмап, анда автоуна дағы күйген ұшырлар бар. Борбордық базарда қызыл телкедегі 6 метрлік аралық еш жерде сақталған емес. Өзгөчө қырдалдар қызматкерлері атайын түзілген комиссия менен бергелікті ереже бұзулар бойынша акт түзді. Абдумалик Базарбаев, Елеман Ақбаев, Ош ТВ. Өзі тура меселге қойып алып атады мына оқшығанды. Мына күнде түсіндіріштері жүргізіледі жердечі. Мынау қызыл зона урұқсаты жоқ, бұл жерге шықпағыла деп. Қара сен азыр мына ол жақта біреуінің бұйымы мысалы мына аяқта 5 таң тұрады. 5 таңға қойсаң болады да, мына қарасаң жолға қойып отасың. Азыр мына жерде біреудің магазины күйіп атты. Не қыласың сен? Күнөлі сен болып отасың да сен жолды тосып. Ошон үчүн мені қара, қашырмай, айтмай келген амбудыда қара, күнде айтылады. Бұға чайын ошо айтылып келеді. Азыр айтмай келіп отабыз да. Мына ол машина өткөн. Машина өткөн, мына ол қызыл сызық деп қояды. Тууру баягы мыйзам жолунда. Мыйзам кылайык жерде тода сатылыш керек да. Ноқаттын базары талапқа жооп бербейт. Ана машиналарды алдырып жооп бербейт. Биздин Ноқаттын базары талапқа жооп бербейт. Мисалы үчүн мына жерге мына курулдубу? Мына жерге столду коюп соода кылып атышат. Кече жол тайгактачы кандай нары бери өткөнүбүздү дагы өзү бир Кудайдан тилеп гана басып атып да. Мына эмчес күндө келе ушу базарда ушу путубуз калган. Түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, көрсөтмө кагазын чыгарып бересиң. Бирок бүгүнкү күндө же базарком тараптан же болбосо ушул жерде отурган адам тарапта баягы кайдыгерлик да, кайдыгердин аркасынан практиканы өтө жакшы кылыпсың, балам. Өтө жакшы. Бир сыйра текшер Ноқатты, бир сыйра эмес, 100 сыйра текшердим. Базарда мен 15 жылдан бери базарда отурамын. Мен ушуну кайерге кайрылышымды билбей жүрдүм, ушу базар боюнчачы. Өтө базардын ичине мен начар деген бааны коём. Кана кайерге мына сары май, чөбөгө, курут, буну гүл ботолорду сатып атат, ташы менен талкалап туруп, пакетке салып коюп атат. 10 адамдар алып жеп атат, мисалы үчүн. Кана өзүңөр деле көргүлөчү. Санитарный жактан биздин Ноқаттын базары дагы нөл, балам. Нөл, мындайча айтканда мен өзү бир колхоз аялмын. Нөл. Кара куруттар сатылып атат, сары майлар сатылып атат. Алар прилавкаларда жакшына болуп сатылыш керек. Ылай чачыраган куруттарды, сары майды сатып отурушат. Буларчы мына алдыңарда эле турат минеке. Ya karmaşık et, ya karmaşık et. Жылдыр баштан болуп кетти. Эркек коп. Алой денежени коп койду. Ал бирөөнү.